андай неадекватная мындай мырка кыздарды эскортницаларга салыштырсам, эскортницалар случайно угуп калып тарынбагыла. Силер аларга караганда действительно жакшыраксыңар да. Жигиттер, жакшы жаңылык бар. Парктын комиссиясында өзүңөр каалагандай кылып настройка кылып атырган парк бизге да келиптир. Бул эксперт парк. Эксперт парк Россиянын территориясында 8 жылдан бери иштегендиктен өзүнүн айдоочуларына коопсуздукту жана туруктуулукту кепилдикке берет. Комиссиясын өзүңөр каалагандай кылып тандап аласыңар. Суткасына 55 сом, же ар бир заказга 4 сомдон, же 2%. Жана досумду чакырып программасы бар. Досуңарды чакырасыңар, досуңар силердин артыңардан регистрация кылганда силерге 1000 сом түшөт. Анан круглосуточная техническая поддержка, балансыңарды, акчаңарды каалаган убакта каалаган банкка без комиссия чыгарып алсаңар болот. Анан силер регистрация кылып бүтүп, фотоконтролдон ийгиликтүү өткөндөн кийин силерге саламдашуу бонусу 100 сомго түшөт. Анан байланышуу номерлерин бул видеонун бир бурчуна коюп коем. Жана описанияда дагы бар контакттар. Эксперт паркка кошулгула жана өзүңөрдүн кирешиңерди көтөргүлө. Мо заказ чыкты, Б точкасы көрүнүп. Карасам почти 2,5 километр экен. Б точкасы могул жакта. Аны чалып там заказ отмен алып койсоңар десем тырышат. Уже дорого стало, я не хочу перезаказывать. Вы что, этот отказываетесь от заказа? Вы брали заказ, в Яндексе работаете, тяк-пяк. Мы в Яндексе не работаем. Мы не рабы Яндекса. Мы с ним сотрудничаем, мы партнеры. Если заказ нам выгодно, мы берем. Если нет, мы отказываемся. Правильно поймите. Там сумма какая показывает? Там сумму какую показывает? Если 51 сомов. Вот, ну вот видите, 2,5-3 километрден барып, анан 50 сом үчүн не стоит болуп калат, короче. Отмените десем. Ну, тогда сами отмените, тяк-пяк дейт. Хорошо деп койдум. На месте басып кичине күтүп отуруп туруп, анан отмен алып салабыз. Принципиально барбайм да мындай заказдаргачы. Уят да ошондой эле кичинекей расстоянияга такси чакырыпчы, инвалид болсо бир жөнүндө басып эле барбайбы? Что за издевательство, блин, 50 сомго такси чакырып. Кымбаттатыш керек биздечи, таксинин минимальный ценасын там хотя бы 150 сом же 200 сом кылыш керек да. 200 сом кылып туруп включен кылыш керек, анын ичинде мисалы үчүн 2 километр, 3 километр же 4 километр включен кылып туруп, анан алысыраак болсо мисалы үчүн 200 сомдон кымбатыраак болот. Андан жакын 1 километр болобу, 2 километр болобу, айырмасы жок, 200 сом кылып коюш керек да, например, 150 сом кылып коюш керек минимальный сумманы. А так туалетке да заказ берип ала турган болуп калды элдер баягы. Частный домдо жашаса, туалети кичинеден аркы, корозунун аркы башында болсо, туалетке да заказ кылыпчы. Самокаттан да арзан чыгып аткан үчүнчү. Клиенттердин ою боюнча мондой окшойт да, биз заказды алып, заказга сөзсүз барышыбыз керек, там невыгодный болсо деле, там 10 километр болсо деле барыш керек, потому что биз Яндексте иштейбиз. Типа, это наша обязанность дегендей кылыпчы. Биз Яндексте иштейбиз, Яндекс бизге иштейт. Яндекс за счет водителей зарабатывает. Заказ нормальный болсо жакса алабыз, жакпаса албайбыз, блин. Мо активность түшүрүш үчүн эле мен буну алып койгом да. А буга отмена кылыш вообще проблема эмес. Яндекстин биз менен иши жок экенин билбейт алар. Яндекс вообще иши жок. Биз ДТП болобузбу, машинанын бир жери бузулабы, бензин деле алар иши жок. Эчтеке менен иши жок. Только заказга эле процент алат болду. Анда да 5-20%. 01 KG 111 нет дейт. Даш десе нет деген сөз ушунда кандай болуп калат. Бизде негиле номерлер жалаң мындай негативный номерлер көп. Нет, зло, дау, дагы не, хамские отношения дегендей жактычы. Мында добрый нерселерди койсо болбойбу? Добрый аттардычы. И так в мире много зла дегендей. Жаңы эле бул жака клиент чыдадым, Азия Молдун ар жагы. Бияк манаса. Бул заказ мага по указанию болуп келген да. Меники платина уровень болгон үчүн жана по указанию деп көрүнүп калат заранее элечи, анан сразу чалдым. Байке кайка барабыз десем, да ты не переживай, по городу эле баягы келе берет дейт. Хорошо, азыр барып калам деп келдим. Келип анан остановкада турган экен, сум жактагы. Ал эле кетип атканда там умаякта завершать этип сал да, завершать этип эле сал. Анан биз ошол Азия Мол жака барабыз, андан кийин дальше Каражагачка кетебиз. Биз 500 сом эле берип коелу дейт. Байке так нельзя, просто бияктан завершать эткен болбойт бизге десем. Кайра эле суранат, кайра айтсам кайра түшүнбөйт. 3-4 жыл уговаривать этти анан. Аягында бүт жакшы түшүндүрдүм детально. Я в парке работаю, бизге андай болбойт, машина биздики эмес. Десем, наоборот, сага выгодный болот го, тияк-бияк дейт.
айттым биз процентке иштейбиз, жөн эле водительбиз биз. Машина деле парктыкы, бензин деле парктыкы, ремонттордун баарын алар кылат. Бизге завершать эткенге болбойт. Просто мага выгодно болмок силер айткандай эле. Бирок это неправильно будет по отношению к парку дедим да. Андай болбой калат десем, анан акырында аягында түшүндү. Анан жолдо келип атып подмена кылды деле деп ойлоп бир жолду еще сурады. Анан анда деле аракет кылды эле, анда деле завершать этпей койдум. Сага наоборот выгодный болот го 500 сом. А такая 500 сом деле чыкпаса керек деди. Ооба, мага наоборот выгодный болот. Там 300 сом эле чыгат где-то Каражгашка кайра барсаңар. Просто так нельзя дедим. Түшүндүрүп койдум. Анан жолдон келип атып, у тебя не будет там 3000 дейт. Перевести мы тебе наличкой дадим дейт. Анан нету сейчас этот деп койдум. Акча андай жок 3000 деп. Анан булар анан ошо жетейин деп калганда бияка негизи Каражгашка кетишмек да дальше. А мен айттым ушунтип эле ушу менен эле бара берели, там 300 сомдой эле чыгат, наоборот силерге деле жакшы болот, азыраак чыгат деп. Безнал боюнча эле кетирип бизге завершать нельзя деп. Анан бияка жетейин деп калганда уже булар айтты. Походу мы тебя отпустим ушакта эле дейт. Хорошо деп завершать этип попрощались, короче. Завершать этип ошо безнал эле. Анан бияка келип аз кийинки заказды күтүп отурам. Короче, мораль история такова да. Кээ бир кишарушилер бар, основном эле ошо по указанию койгондордо приключениялар болот. Жамас, же какой-то неадекватный, же кидала, же ошол сыяктуу нерселер болот көбүнчө по указанию. Алар мончмек азыр. Типа башында эле чотканда общительный болуп түшүшкөн. Там ассаламу алейкум деп экөө веселый болуп чыгышып, анан там бирдемкени сүйлөшүп, брат, мы этот за наркотиками едем деп тамашалашмыш болуп, жана за закладкой едете деп ошентип мен да тамашалашып байгылдым. Анан ошентип общение болуп кеткенден кийин деп типа бизге ишенип калды, эми ушунча общение кармап калгандан кийин отказ кылбайт го деп акча сурайт да аларчы. Ошентип перевод кылып койгонсуң наличкамен беребиз деп. Анан бул жерге келишет бензин точкасына. Келишип туруп анан мен уже акчаны которуп койгон болом. Бербейсиңер десем акчаны, анан айтышмак. Да, мояктан ошо дос балага келгенбиз азыр. Дос бала бизге наличка берет. Ал чыгып туруп дальше Каражгашка кетип жанагы биз айткан эле точкага. Анан Каражгаштан 500 сом мы тебе еще наличкой дадим за поездку и еще 3000 дейт. Анан келет, ошол бойдон жок болот. Ошон үчүн клиенттер менен эле өтө деле мындай общение кармап слишком эле жанагы кылган кереги жок. Тамашалашып сүйлөшсөң деп кичине күлүмүш болуп калсың, анан кичине эле сүйлөп калсың, өтө көп эмес да, бирок өтө деле көп болуп какатыйп, анан бирдемкелерди аларга айтып берип историялар кереги жок андай нерселердичи. Да, нет, тигил бул десе бирдемкени айтса, ооба деп согласен болуп коелу, ушинтип мындай өтө деле границаны өтүп кетпей, мындай ушундай на расстоянии дистанцияны держать этип общение кармаш керек да клиенттер мененчи. А булар ушинтип доверияга кирмиш болуп сүйлөшүп, общение кылмыш болот да, анан 3000 деп которткузат. Анан дос бала кирип чыгып, дос бала берет дейт. Хорошо деп отурасың. Же поездкаңдын акчасы жок, тиякта завершать этип салгансың наличка безнал мененчи, там 40 сом, 50 сом, 60 сом менен. Анан бияка келесиң, же поездканын акчасы жок, же жанагы наличка алып чыгабыз деген акчасы жок, короче, ошол бойдон жок болушат да. Ошон үчүн клиенттер менен эң биринчиден вывод өтө көп общение кармабайбыз. Доверияга киргизбейбиз, өзүбүз дагы кирбейбиз, киргенге аракет кылбайбыз. Эч кимге доверияга, просто мы свою работу делаем честно и прозрачно ошондой эле. Өтө деле общение кармап кылыштын кереги жок. Анан клиенттер ошентип акча которуну азыр эле которобуз, акчага наличка бер, же наоборот сен бизге котор, биз сага наличка беребиз деп ошондой кылса, жок эле деп коюш керек. Этими операциями занимается банкомат, там обменка, терминалдар бар ал үчүн. Ошол нерселерди рекомендовать этип койгула да. Там, моякта обменка бар, ошол жака каласыңар, ошол точканы койсоңор обменка тийип кетебиз. Же банкомат точкасын койсоңор, ошол жака тийип кетебиз. Ошол жактан кылып алсаңар болот мунун баарын. Же банктан деп күндүз иштегендер болсо. Ошентип эле рекомендация берип коюш керек. Биздин жумушубуз клиенттерди А точкадан Б точкага целости в сохранности мындай эсен аман жеткирип коюш да. Анан биз банк эмеспиз, жана клиенттерге акчаны обналичивать эте берип, же наоборот наличкасын безнал кылып берип, андай биздин жумуш эмес. Ошон үчүн андай нерселерге бүт бардыгына отказ кылышыбыз керек. Строго өзүбүздүн жумушубузду эле кылабыз, лишний общение кармабайбыз, ошол. Жакшылап эстеп калгыла, чтобы кийин кидала болуп кетпеш үчүн. Азыр 2 километр 700 метр ушундайдан келдим, заказга келип. Платное ожидание уже кетти, 10 мүнөттөй болуп калды платное ожиданиячы. Туруп туруп эле бир убакта турум деп заказ отмена болуп кетти. Аны ага чейин мен маяк чытабай туруп эле кичине гудок кетирмиш болуп туруп эле чыгып койгом да, аларга гудок бара электечи. Аны турум деп отмена кылды. Эч ким чалган жок, 1-2 мүнөт турдум. Чалдым. Деп ойлогон да мен номерим жок депчи. Анан чалсам алат өлмүштөн алло деп. Здравствуйте десем, саламатсызбы дейт. Өлмүштөн билбей. Аны айттым. Аз такси чакырдыңар беле десем, дейт. Анан отмена кылып бердиңер десем, мы передумали дейт. Эч нерсе болгондой. Извините деп да айткан жок, мына кечирип коюңуз, ошо передумали деп деле айткан жок. Барбай калдык. Аз чыгып неустойкасын сизге берип коебуз же которуп коем деп деле айтса болмок. Анткен деле жок. Кандай түшүнсө болот ушундай адамдарды, блядь.
бул адамдарбы же акмак, блядь, малдарбы? Адам сага эле 2 километр 3 километрден бери келатат, 10-15 мүнөт күтүп турду, бесплатно ожидание сырткары 15 мүнөт болуп кетти да, например, турат, сени күтүп турат. Отмена кылдың, анан чалып атат сага, вежливо сурап атат, ошондо делечи водитель. Азыр заказ кылдыңар беле? Анан отмена кылдыңызбы десең, мы передумали дейт. Вообще сөз жок. Мындай эч нерсе болбогондой, мындай еще сага одолжение кылып сүйлөшөт го, сен как будто дагы сен ага бирдемке должындайчы. Короче, бирдемке способун табам да, адамдар өтө көп чала турган кылып, же бир машинаны киргизем, бир машина таап интернеттен. Ошо арзан кылып чалдырам, еще тигил бул группа арканда объявлениялар менен чалдыра турган. А так неустойкасын салып коесуңарбы анда 100 сом десем, деп калп эле алдап койду ал, салбайт алчы. Деп койду, бирок азыр мына уже отмена алгандан кийин 10 мүнөт болду. Салган жок, түшкөн жок акчасы. Азыр мен дагы чалып көрөм. Андай неадекватная мындай мырка кыздарды эскортницаларга салыштырсам, эскортницалар случайно угуп калып тарынбагыла. Силер аларга караганда действительно жакшыраксыңар да. Потому что эскортницалар мисалы үчүн өзүнүн услугасын кылат, например, өзүнүн денесин сатат. Бирок бирөөлөрдү может наебывать этип алдабашы мүмкүн да. Алдабашы мүмкүн, мисалы үчүн бирөөнү кидайт этпеши мүмкүн. Өзүнүн услугасын кылып, ошого жараша акчасын алган болушу мүмкүн да, напримерчи. Анан ошо эскортницалар мисалы үчүн кылган күнөөсүнө тобо кылып, Кудайдан кечирим сураса, Кудай кечирип деле коет да, эскортницалардычы. А эгерде бирөөнүн акысына кирип кетип, бирөөнүн акчасын уурдап, же бирөөнүн времясын уурдап, ушинтип бирөөнү кидайт эткен болсоң, аны кечирбейт Кудай. Потому что ошол адамды өзү менен кыямат күнү расчет кылып алышың керек болуп калат да. Соопторуң бересиң, соопторуң толтур адамдарды кидайт этип, соопторуң уже калбай калган болсо, анда деле кутулбайсың. Ошол адамдын күнөөсү сенин мойнуңа илинет да. Сенин нар жакта тозокко келип калатырган болуп калгансың да ужечи, соопторуң калбай калган. Калбай калгандан кийин еще ошол адамдардын күнөөсү сенин мойнуңа жүктөлөт да, сен тозоктун андан дагы ылдыйкы деңгээлине түшүп кетесиң да. Ошон үчүн өтө опасный, ойношпош керек мындай нерселер мененчи. Жөн эле оюндай көрбөш керек. Бирөөнүн убактысын, бирөөнүн мындай акчасын, напримерчи, бирөөнүн нервтерин. Ошон үчүн бирөөнүн акысына кирип кеткен эң опасный нерселердин бирөөсү. Мына жамаат наглядный пример бир көрсөтүп коеюн. Азыр Пайсанова келип токтодум. Булар по Чуюга койгон. Бул жакта жолдон токтогонго болбойт, остановка запрещена. Анан чатка жазып койдум. Здравствуйте, Пайсанова на аварийках. По Чуй остановка запрещена деп койдум. Азыр көрөбүз реакциясын. Так, бул заказды завершать еттим. Жакшынакай эле чыкты, бала экен. Спасибо за поездку. Кыздар болсо айтышы мүмкүн эле. Байке, я же тут по Чую поставил отметку деп айтышы мүмкүн эле да. Ну и что по Чую поставили? Подойдите деш керек болот эле да анан. Я же написал вам. Там остановка запрещена деп. Азыр көрөбүз, кайра линияга чыгып койдум, заказ завершать этип туруп. Канча убакытта келет экен заказ. Чогуу көрөбүз. Так. Островка без коэффициент чыгып калды Островского. Ладно, алып коебуз, ближний подача болуп жет активность албаш үчүн. А так интернетти өчүрүп койсом деле болмок. Так, 23-нөн 24-үнө караган сменанын жыйынтыгы 12ге чейин 9 заказ. 12ден кийин до утра 18 заказ болуптур. Общий суммасы 4718 сом. 30% 1415 сом. Чаевойлор где-то 200 сом.